Эки үй. Илгери эки үй жанаша турган. Ден соолук жана оору үйү. Ден соолук, күч жана кубаныч ден соолук үйүндө жашады. Дайыма кызыктуу оюндарды ойноп, чуркашып, секирип, жылмайышчу. Мөмө жемиш, жашылча жеп, бири-бирине кам көрүштү. Ал эми оору үйүндө болсо, оору, алсыздык жана кайгы жашаган. Дайыма бушта утурушуп, кыйналып жатканын, алсырап, кайгырганын айтышчу. Алар таттууларды көп жеп, аз кыймылдашкан. Күндөрдүн биринде ден соолук үйүнүн балдары оорулар үйүнүн балдарын сейилдөөгө чакырууну чечишет. Алар сыртта оюндарды ойноп, бири-бирине жылмайып, убакыт өткөрүштү. Бул сейилдөөдөн кийин оорулар үйүнүн балдары өздөрүн бир топ жакшы сезип калышты. Бара-бара оорулар үйүнүн балдары ден соолук үйүнө тез-тез келе башташты. Алар ден соолугуңузга кам көрүү, туура тамактануу, активдүү кыймылдоо жана кубанычтуу болуу канчалык маанилүү экенин көрүштү. Бул мисалдын сабагы жөнөкөй. Ден соолугуңа кам көрүү, өзүңө кам көрүү. Туура тамактансак, көп кыймылдап, жылмайсак, ар бирибиз күчтүү жана бактылуу болобуз.